деп калдыңыз? Бул сынам ошо кандай чечмелениет? Биринчи мектептин ашканасында эттерди түзүктөп бербейт деп айтылыптыр да, бул жөнүндө кандай түшүндүрмө бере аласыз? Эреже бул жекте мисалы азык-түлүк сакталуучу жай экен, башкача айтканда склад. Андан тышкары дагы мисалы мынакей бул жекте шыпыргы, пол жуучу нерселер, буюмдар, помой, ошол нан, жана тиги жакта дагы нандар турат да. Бул кандай түшүндүрөсүз, ошондо аралашып калган эмес белең. Саламатсыздарбы, урматтуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү? Биз мектептердин ашканасын текшерүүнү улантуудабыз жана ошондой эле бүгүн Токтогул Сатылгонов атындагы номер 1 гимназиясынын ашканасын текшерүүгө келдик. Келиңиздер, анда видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Биз алгач мектепке кирип келгенде эле бизди ашканадагылар тосуп алышып, бизге формаларды кийгизди башыбыздан этебизге чейин, жана ошондой эле бул жеке бизди гана эмес, ошол директордун өзүн дагы формасыз киргизишпейт экен. Жана ошондой эле алгач эле сол жагыбызды карасак, бул жекте раковиналар бар экен. Алардын ар биринде мынандай самындар бар экен. Жана ошондой эле колду жуунун эрежелери дагы жазылган экен. Эми көрсөк, муздак суу жабык экен. Бул жекте ошондо бардыгы 6 раковина болсо, алардын ичинен 5 гана иштейт экен, жана бул жекте муздак суу чыгат экен. Ал эми сол жагыбызды карасак, бул жекте колдорду кургаткыч бар экен. Булар бир 4 болгондо бул иштебейт экен. Ошондо бул жекте бул бирөө иштейт экен, калгандары иштебейт экен. Мынакей биз ашканага дагы келип калдык. Бул жекте алгач эле эрежелер бар экен. Алар эрежелердин арасында ошол тамактануунун адеби жана ошондой эле андан сырткары пожар учурундагы эвакуациянын планы бар экен. Дагы бул жекте столдор, компот берейин. Саламатсызбы? Шыпыр. Сиз мен аты жөнүм Өмүркулова Сузана. Сиз өзүңүздү жана ошол жактагы ашкананы дагы тааныштыра кетсеңиз болот. Мен Курамаева Гүлнара. Ушул ашканада кызмат кылганыма 9 жыл болду быйыл. Биздин ашканада 4 иштейбиз. Менин жардамчым поварым бар. Анан 2 кухня работницам бар да. Жана ошондой эле сизге бир суроо, бул сиз эртең менен келгенден баштап кайра кечке чейин жумуш убактысы бүткөнгө чейин эмне менен алек болот, жана жумуш убактыңыз саат канчадан канчага чейин? Мен эртең менен келгенде эле биз деген бул жак менен киребиз. Бул жакта атайын биз өзүбүз кирип эмебиз бар, эшигибиз бар. Бул жактан кирип бул жакка киребиз. Бул биздин чечимчү бөлмөбүз. Гигиенаны эң биринчи сакташ керек. Ашканада иштегенден кийин 3 халатыбыз бар. Ар бир эмебизден поварыбыздын 3 халат бар. Запасной халатын кийип келип эң биринчи колумду жууйм. Жерде мына суюк самын бар. Эме бар. Антисептик бар. Ошону менен жууп туруп, эң биринчи плиткаларды включать этип, сууларды коюп, бул суу кайнагыча нан бышырабыз. Картошкалардын бардыгын, картошканы бир күн мурун арчып сууга салып коебуз да. Эмелерди, сабиз, пияздарды эртең менен турайбыз. Бардыгын эртең менен турайбыз. Анан тамак баштайбыз. Эртең менен саат 5-те келебиз жумушка. Ант бизде баары эртерээк тамак биз 8:40-ка беребиз да. Жалпы 657 окуучу бар. 1-класстан 4-класска чейин.
эртең менен 12 класс ичет, 349 окуучу ичет. Экинчи сменада 10 класс келет, 308 окуучу тамак ичишет. Жана бул жерде мисалы многуларда ар бир класстын өзүнүн идиштери барбы? Саналуу, Саналуу баардык идиштери жетет. Жетиштүү идиштердин баардыгы. Дагы запасноyда бар да биздечи. Эгерде сынып калса, бул жакта бар. Жумуш убактысы канчада бүтөт? Жумуш убактыбыз биз деген өзү 3тө, акыркы 2 класс келет. Ошону тамак бергенден кийин уборка кылып, жыйнап, анан кетебиз. Жана ошондой эле бүгүнкү менюңузду көрсөтүп коесузбу? Бүгүн менюда 4-күн суп картофельный чечевица дейт да, жасмык шорпосу. Андан эме алынды, контрольный. Обязательно күнүгө алабыз. Бул деген 48 саат сакталыш керек. Өзүнчө бар, күнүмдүк сынам деп, ал эмени холодильниктин ичинде сакталат. Сиз азыр бул жерде сынам деп калдыңыз. Бул сынам ошо кандай чечмеленет? Сынам деген бул контрольный проба деп коет да. Буну деген медайым алат. Бул деген 48 саатка сакталат. Эгерде балдар Кудай сактасын, отравление жанагындай эме болуп кала турган болсо, что биз күнөөлүү болбошу үчүн 48 саат сакталат да. Бул деген мына холодильникте сакталат. Мына 10-дагы 11-индеги жасаган тамактар эме 48 саат болот. Ошондочу бунусу 2 күндөн кийин муну алабыз, пробаны алып. Бул пробаларды ошол ким аркылуу текшересиздер, ким текшерип берет? Медайым алат, эртең менен келип. Сиз медайым? Мен медайым, атым Калия. Ушу жердин медайымы. Бул эртең менен эле саат 8:40-та балдарга тамак берилет да, биринчи эмедечи. Мен атайын өзүм мондай идишче даярдап алгам, мына для проба деп жазып койгон. Ушуга мага эртең эме болгондо, сынамын алып атканда, буга куюп беришет дагы. Мен ушу менен проба кылып, анан кийин даамын көрөм, сапатын көрөм, кандай эметиштер, коюсун, суюгун ушуларды көрүп туруп, анан кийин мен уруксат берем дагы. Мондай программа бар. Ушуга жазам. Жазып, нандын сапаты кандай, мисалы, нанды да көрүш керек да, биз компоту да көрөбүз, чайын бүт баарын көрөбүз, ар бир өзүнчө моду жазып алып туруп, буларга уруксат берем да. Мынакей, бул жерде мына жасмык бүгүн эртең менен берилген, картошка менен, эти жок картошка менен бул меню боюнча нанды өзүнчө, нанын сынамын өзүнчө алам, мынакей, эмесин компоттун дагы өзүнчө алам дагы, бирок уруксат деп кол койгондон кийин анан балдарга берилет да. Жана ошондой эле кечеги видеодо биринчи мектептин ашканасында эттерди түзүктөп бербейт деп айтылыптыр да, бул жөнүндө кандай түшүндүрмө бере аласыз? Жооп берейин. Бул деген жумасына бир гана жолу берилет. 3-сабак күнү, среда күнү эт менен, мастава менен эт берилет. Кийинки 5 күндүктө бир гана жолу плов берилет да, эт менен. Бул күнүгө берилбейт. Анда 30 граммдан, ар бир балага 30 граммдан берилет эттер. Жана окуучулардын тазалыгын сиз текшересизби? Мен текшерем. Кандай? Мектепке кирип аткандагы кандай? Мектепте тазалыктарын мен текшерем, ал жакта күндө эметип турам, баягы кол жуу эрежелерин үйрөтүп турабыз, кандай кылып жууйт, канча секундада жууйт, канча эме менен жууйт, ошонун баарын үйрөтүп турабыз, бияка эметебиз, тазалыкты текшерем. Анан бир жумада бир балдардын тазалыгын текшерип турабыз. Эртең менен келгенде мына булар эмелерин, ашпозчуларын дагы мен кирер менен эле булардын давлениялык аппаратым бар, давлениясын текшерем, колдорунда жараттар барбы, кесиктери барбы, ошолорду текшерип, тырмактарын текшерип, анан уруксат берем да булардын жумушуначы. Сиз азыр эле айтып өттүңүз, ошол кечен эскирип кетип, анан кийин бүгүн жаңылар келет депчи. Эгерде бүгүн же эртең же бүрсүндү кечип кала турган болсо, эмне чара колдоносуздар? Эгерде кечип кала турган болсо, ал бизге обязательно айтат да, мына акча салдым, эже канча килограмм немени алып туруңуздар деп, бирок андай болгон эмес. Постоянно алып келет да. Мында болсо жолдо бузулуп калыптыр. Машинам бузулуп калды эже деди да. Ошол
Баягы сиз эгерде сынып кала турган болсо складда бар дедиңиз, ошол тиги жерде кружка барбы же? Сынган кружкалар, сынган кружкаларды ушул жака алып турабыз. Муну эме кылып турабыз да. Ар бирин жазып чыгасыз. Жок, ооба. Кийин эсептешкенде завхоз келип бизде канча кружка бар сентябрда. Анан уже майда эсептешебиз да, ошондо ушуларды көргөзөбүз. Ошондо ти майлардын дагы ар бир майды дагы эсептеп жазасыздарбы? Мисал келтиргенде бүгүн мисалы 70 балага тамак бересиздер. Эгерде анын 60 келип, ону сабакка келбей калды. Ошол 10 баланын тамагын эмне кыласыздар? Эртең менен мен келгенде эле биринчи смендегилердин толук эле бышырам. Себебинен эртең менен канча окуучу келгенин билбей калабыз да. Андан кийинки түштөн кийинки берип аткан эме тамак жасап атканда завуч келип тиги жакта ар бир окуучунун санын класска кирип санын жазып мага алып келет. Анан мен болсом түштөн кийин да 2-3 кастрюльга бышырылат да. Ошондо эң акыркы 3тө бере турган тамагыман азайтам. Азайтып бышырам да. Ошондо канча окуучу келди? Мисалы кече 654 окуучу келди да. Ошондо 3 эле окуучу жок болуп атат. Ошондой булката, ошол үчүн көп жасабайм да, көп ысырап корчулук болбойт э. Жана ошондой эле же бул жакта мисалы азык-түлүк сакталуучу жай экен, башкача айтканда склад. Андан тышкары дагы мисалы мынакей бул жакта шыпыргы, пол жуучу нерселер, буюмдар, помой, ошол нан, жана тигил жакта дагы нандар турат да. Бул кандай түшүндүрөсүз? Ошондо аралашып калган эмеспи дейм. Бул деген эми азырынча склад жок болуп атат. Мисалы бул өзүн ушул жерге коебуз бардыгын. Бунун ичи жабык да. Эме барды жабык. Анан башка жакка көтөргөнгө аракет кылабыз. Анда ашкана бул жакта эме болуп атат да. Овощной склад болуп атат да, жашылчалардын склады болуп атат. Анан кийин башка жакта жок болуп атат да. Түшүндүм. Андай болсо ашкана көтөрөлө. Эртең менен жумушка келгенде эле бул эмелер, ашпозчулар бул эмелер эртең менен 7:30-дан 7-ге чейин эме кылышат да, уборка кылышат. Булар жыйнашат, артышат, мынды чүпүрөк менен хлордес менен артышат да. Андан кийин 7:30-да мондай эмелерге бүткөндөн кийин нолар мына мыяка жазылган, атайын эме бар. Дептерибиз бар мондай тазалык дептерчи. Муну өзүм контролдоп турам. Монтип эметип белгилеп турушат да. Мынакей. Күнү берилет. Мына эртең менен уже мына белгилеп кетишти. Эртең уборка кылды. Кайра 11:30-дан 12-ге чейин экинчи сменага даярданабыз. Экинчи смена бүткөндөн кийин 3:30-дан 4-ге чейин булар кайра генеральный уборка кылышат. Бүт баарын. Мен өзүм генеральный уборканы өзүм контролдоп кол коюп алам да. Текшерип алам. Бул ошо тазалык типтери деп эметилген. Анан кийин мына ар бир жума сайын пятница жума сайын биз генеральный уборканы белгилеп турабыз. Генеральный уборка болду депчи, бияка да белгилейбиз, бул жака да белгилейбиз да. Анан бул жерде кайнатылган суу бар. Суу менен даярдап коебуз. Балдар келип ичип турушат. Кружкасы даяр. Иштетилген эмени бул жака коюшат. Бул жерде мен эмен даярдап берем, мынакей. Замочок кратканы да бар, ушу менен ачып турушат да. Анан дагы таза ичтер. Жуулуп таза ичтер, тамак куюлап турган ичтер, булар компот куюлап турган эмелер. Анан колдонулган ичтер тиги жака кетет да, тиги жактан жумушат да. Ошол жана буларды эметип кеттик. Айттым, ден соолук баракчасы, ден соолук таза деп ден соолуктан көргөндөн жазам. Китепчелери бар, санитар, аптечкасы бүт даяр, ичинде бардыгы бар. Эмелер декопластыр, зеленка, дары, давление, бүт эмелер бар, мынакей. Бүт даяр да мына. Эметин напальчиктери мынакей бар, бул бар, декопластырлары бар. Йод зеленкалар бүт бар, мында даяр. Перчаткини даярдап турам, тигине алып келип эметип турам. Перчаткини постоянно колдоном. Перчаткасын да карайм буларынчы. Көбүнчө перчатка менен иштеш керек да. Ошолорун карайбыз. Ошо пробаны жанагынтип берем. Ошо мен анан могу ичтер дагы текшерип турам.
эгерде кичинекей жери эметип калса, сынып калса, дароо алмаштырабыз. Себеби балдардын оолдорун лес багышы мүмкүн, эме кылышы мүмкүн, аларды алмаштырып турабыз. Дароо контролдойм. Ичтери жашнага жуушат, эме анакей хлор. Анан эмеден күнүгө эмес, 2 күнүнө бир мынакей хлор без даярдап берем. Бул 10 средства, ушулар сөйтүп турганга числосун жазып коем. Мына ар бир ушу өзү даярдаган түгөнбөсө 3 күнгө чыдаш керек да. 3 күндөн кийин бул алмаштырыш керек. Ага жетпейт биздики 3-2,5 күндөн кийин эле бул түгөнөт. Мен кечинде 3төн кийин түгөнүп жасап даярдап кетем. Числосун жазып коем. Ушу менен колдонушат да. Иштер мынакей мунда сода раствор менен жүрүп, саңды эсип койгонбуз. Өз эме боюнча буга бияка салып жуушат. Эмелерди ушу менен чайкашып, майларын бияка анан кайнак сууга бүткөнүн кайнак суу менен эме кылышат да. Ушу микробдор болбош үчүн кайнак суу менен жуушат да. Чылап эметип коюшат. Ошо бүт баарына